Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер, кадырман калкым. Мына ошентип орозонун акыркы күндөрүндө да турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан, ушул орозонун эң акыркы 10 күндөрүндө кадыр түндү издегиле деген. Ушул кадыр түндү өзгөчө таксамдагы түндөрдө издешибиз керек экен. 20-сынан 21-ине, 22-синен 23-үнө, 24-үнөн 25-ине, 20-сынан 27-сине, анан мына бүгүн дагы 28-инен 29-уна өткөн бир таксамдагы түндө турабыз. Ошон үчүн бүгүнкү кадыр түнүңүздөр дагы кут болсун. Бакталай сизге туш болсун, кабыл болсун баталар, жок болсун күнөө каталар деп буйруса ушул орозонун акыркы күндөрүндө тозоктун отунан азаттыкка чыга турган, күнөөлөрдөн, жамандыктардын баарынан арыла турган 30 күндүк орозонун таалим тарбиясын көрүп, аарууланып, тазарып, өзүбүздүн жаман адаттардан арылып, анан ошол жакшылыкка жетип, жакшы мүнөз күтүп, жакшы адам болуп, өзүбүздөн кийинки ушул дагы бир Шаввал деген айларга кадам шилтей турган күндөргө аз эле калды. Анан сөзсүз түрдө мына 2-майда дагы жараткан Алла Таала бизге эң акыркы пайгамбар, акыр заман пайгамбары, сүйүктүү сүйкүмдүү пайгамбар, улуу жана сулуу пайгамбар, атына заты жарашкан улуу пайгамбар Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө тартуулап белек кылып берген эки улуу майрам болсо, ошонун бирөөсү орозо айт, бирөөсү курман айт. Орозо айт менен курман айттын ортосу бир 70 күндүн тегереги, экөө бири-бирин ээрчишип келе берет, бизге салам бере берет. Буюрса, ушул келе жаткан орозо айтыңыздар дагы маарек болсун. Жүрөктөрдө иман деген данек болсун. Буйруса бүгүнкү мына жума күнүңүздөр дагы маарек болсун. Туткан орозолорубуздар кабыл болсун. Анан бүгүн сиздер менен ушул сүйлөшө турган тема негизинен кечикпейли деген теманын тегерегинде болмокчу. Себеби биз бул жашоодо көп нерседен кечигет экенбиз да. Сурашыңыздар мүмкүн, эмнеден кечигебиз деп. Неден кечигебиз? Жакшылык жасоодон кечигебиз. Ата-энебизге, ата мен сизди жакшы көрөм, апа мен сизди сүйөмүн деп аларга бир жакшы сөздөрдү жүрөгүн жибите турган, алардын көңүлүн көкөлөтө турган, маанайын бийиктете турган ушундай жакшы жагымдуу сөздөрдү айтуудан айыбыгат экенбиз, тартынат экенбиз, ошону айтуудан кечигет экенбиз да. Ошон үчүн жакшылыкта жарыш деген бар. Куранда дагы Алла Таала буйруган, жакшылыкта жарышкыла деп. Ошон үчүн биз кандай гана жакшылык болбосун, ошондо жарышып, кечикпешибиз керек экен. Дайыма айтып келгенбиз, бүгүн да ошол сөздү айтып коелу, кайрымдуулук дүйнөнү сактап калат. Кайрымдуулук дүйнөнү сактап калат дегенде биз бири-бирибизге кайрымдуу болуу менен биз өзүбүздү өзүбүз сактап калат экенбиз. Биздин адамдык касиетибиз, адамдык өзгөчөлүгүбүз эмнеде? Биз адамдарга жакшылык кылууда, камкор болууда, сүйкүмдүү, күйүмдүү болууда да. Себеби биз ошону менен адамдыкты табабыз. Адамдык касиетти табабыз. Биз адам болуп, адам деген атыбызга затыбыз жарашып, чыныгы инсан болуп, чыныгы адам болуп, чыныгы момун мусулман болуп жашашыбыз керек экен. Ошон үчүн жаратылганбыз, ошон үчүн барбыз, ошон үчүн шарбыз. Жараткан Алла Таала мына ушул бул дүйнө, о дүйнө кеткен улуу жол бар. Мына ушул сапарыбызды ар бирибиздикин байсалдуу кылсын. Ар дайым жакшылыкка жанашып, жамандыктан адашып дегендей, бири-бирибизге карашып дегендей, кол кабыш кылышып, ушундай бул жашоодо өйдөдө өкүлдүйдө жөлөк болуп, агайыны бир тууган болуп, керек болсо ахиреттик дос болуп жашашыбыз керек экен. Ошондо биз бири-бирибизди табат экенбиз. Ислам, иман, Куран деген нерсе биздерди мына ушул нерселерге чакырат. Орозо айы мына ошондой нерселерге тарбиялайт. Ооз ачыруу, курма менен болсо дагы, жарым курма менен болсо дагы ооз ачыргыла деп атпайбы? Мына бүгүнкү күндө көрүп атабыз, көчөлөрдө кайрымдуулук уюмдары чыгып атат, муфтият да ошондой иштерди кылып атат, атайын пакет түрүндөгү, коробка түрүндө дагы азык-түлүк жардамдары берилип атат, ооз ачарлык жанагындай тамак аштар берилип атат, битир садакалар топтолуп, буюрса мына ошолордун баардыгы өздөрүнүн ээсин таап атат дейли. Себеби биз орозонун акыркы күнүнө чейин битир садакабызды айт намазына чейин беришибиз керек экен. Ошого аракет кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө атайын ошол буудайдан болсун, арпадан болсун, курмадан болсун, мейизден болсун, ундан болсун, ошолордун баардыгы алымдар кеңеши тарабынан аныкталып, такталып, ошолор берилип атат. Алыбек алына жараша дегендей, ким кайсы мүмкүнчүлүгүнө жараша
ошол ар бир адам киши башына үйдөгү ар бир канча адам болсо үй бүлөдө ошолордун баардыгын атынан ниет кылып муктаждарга өзүбүз алып барып беришибиз керек экен. Биз ошо берүү менен берешендиктин даамын татабыз. Байга колунда бар бардар адамга берүү жарашат. Берешен болушубуз керек, кол ачык болушубуз керек, жоомарт болушубуз керек. Өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оруз айы кирип келгенде өзгөчө бир жоомарт болчу дейт да. Башка учурда деле пайгамбарыбыз өзү берешен болгон. Пайгамбарыбыздын лексиконунда эч качан жок деген сөз болгон эмес. Кыргыз айтат, жоктун түбү жок болот деп. Ошон үчүн жок дебейли, бар дейли, болот дейли, буйруса аракет кылабыз деп көптөгөн иштерди, жакшылыктарды аткарууга белсенип аракет жасап, бул дүйнөдө биз чыныгы бир кайрымдуу адам катары, жакшы адам катары калышыбыз керек экен. Биз өлгөндөн кийин да кандай адам болду эле дегенде, жакшы адам эле деп артыбыздан калган биздин элибиз, туугандарыбыз, жакындарыбыз, айыл апа, эли журтубуз айтыш керек да. Ошондой адам болушубуз керек. Биз чын-чынына келгенде адам баласы табияты ошол бир карасаң баягы напсисин ээрчип кетет. Себеби напси деген нерсе бар. Напси бизди дайыма жамандыкка чакырып турат. Напси менен шайтан бириккенде бизди дайыма бузат, бизди кулатат, уратат, жамандыкка башыбызды малат. Ошон үчүн биз оруз айынын бир улуулугу, касиети мына ушунда бизди ошол жакшылыкка тарбиялайт экен да. Биздин ошол Алла Таала билесиңер, ысык менен дагы, суук менен дагы, жана башка нерселердин баардыгы менен тарбиялап көрдү напсини, бирок напси менмин, сен сенсиң деп тура берди. Жараткан Алла Таала мен киммин деп сураган мезгилде. Качан гана ачарчылык менен тарбиялаганда, напси акыр түбү өзүнүн макулук экендигин, жараткандын бир кулу, жаратылган нерсе экендигин түшүндү, өзүнө келди, жана сен сыйынууга татыктуу жалгыз Аллахсың. Мен болсо сенин бир кулуңмун деди. Баягы кулдук кыла турган бул аяламда ким бар десе, кулдук ура турган, кулчулук кыла турган бир гана жападан жалгыз Алла бар. Биз ошон үчүн Алла Таалага гана сыйынып, Алла Таалага гана тайынып, Алла Тааладан гана жардам сурап жалынышыбыз керек экен. Алла Тааланын гана жибине бекем карманышыбыз керек экен. Бөлүнүп жарылбагыла, Алла Тааланын жибине бекем кармангыла деп Кур'ан-ы Керимде Алла Таала бекер жеринен буйрган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге асыл мурас кылып калтырган эки улуу баалуулук, эки улуу асыл мурас Кур'ан жана сүннөт. Кур'ан сүннөт биздин бактыбыз болуп эсептелет. Кур'ан сүннөт биздин уюткубуз болуп эсептелет. Кур'ан жана сүннөт биздин ачыткыбыз болуп эсептелет. Кайсы бир пенде ушул Кур'ан жана сүннөткө өзүнүн жашоосун ачыта турган болсо, бактылуу болуп атышат. Биз бул дүйнөдө жана акыретте бактылуулукту издеп келгенбиз. Бактылуулукка жетели деп келгенбиз. Адам баласы бул дүйнөдө бир жолоочу, сапар улаган бир пенде да, жаратылган. Жолдо кетип бара жатат. Мойнунда куржуну бар. Куржунга эмне топтойт десеңер, бир гана жакшылык топтош керек. Биз куржунга жамандык топтобошубуз керек. Биз бул дүйнөдөн күнөөлөрдөн арылган, тообо келтирген, истигфар айткан адамдарга айланышыбыз керек. Мындай айтканда таптаза аруу. Мына адамды бүткүл күнөөлөрдөн тазарта турган, кимде ким ыйман келтирип, андан жакшылыгын, соң бир гана Алла Тааладан үмүт кылып, орозосун кармай турган болсо, татыктуу, чыныгы орозону кармай турган болсо, такыбалыктын орозосун кармай турган болсо, анда анын өткөн ма каддама мин замбих дегендей, анын өткөн кеткен күнөөлөрүн бар кечирилет дейт. Карасаңыздар, орозо айына кирип келгенде буга чейин ки жашообузда кетирген чоң күнөөлөр бар, кичине күнөөлөр бар, башка адамдар билген күнөөлөр бар, балким билбеген күнөөлөр бар, купуя сыр түрүндө. Ар бир адам өзүнүн кемчилигин, катасын, күнөөсүн өзү билет, өзү сезет. Ошолордун баардыгын жападан жалгыз Алла Таала билүүчү. Ошон үчүн биз тообо келтирип, мына орозонун эң акыркы эртеңки күн, бүрсүгүнкү күн, мына орозонун акыркы күндөрүндө турабыз. Андан кийин айт болуп калат. Ошол акыркы күндөрүн дагы татыктуу өткөрүп, бир элек битири садакаларды берип калганга жетишибиз керек. Кыл элек жакшылыктарыбызды кылып калганга жетишибиз керек. Айт элек жакшы сөздөрүбүздү айтып калганга жетишибиз керек. Эгерде бирөөлөр менен араздашып, таарынышып жүргөн болсок, жарашып калууга шашылышыбыз керек. Ошолордун баардыгы мына ушул акыркы күндөрдө кылып калууга аракет кылышыбыз керек. Себеби адам баласы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, карымайынча жаштыктын кадырын билбейт. Адам баласы өлмөйүнчө өмүрдүн кадыр балкын билбейт. Адам баласы ооруп калмайынча ден соолуктун кадыр баркын билбейт. Адам баласы кедейген багал болуп калмайынча байлыктын кадырын билбейт. Адам баласы башынан иш түшпөй бошобой калмайынча боштуктун, убакыттын, бош жүрүүнүн,
Алла Таала ырыолоп, тартуулап берген, бепбекер берген убакыт деген нерсенин кадырын билбейт. Пайгамбарыбыздын өзүнүн аталаш иниси болгон, кийин Фатима деген кызын турмушка бергенден кийин күйөө баласы болгон Азирети Алинин айткан сөзү бар. Эл вакту кес-сейф. Убакыт кылыч сыяктуу. Эгерде сен аны кеспесең, ал сени кесет дейт. Ошон үчүн убакыт биздин пайдабызга иштеп атабы, же убакыт биздин зыяныбызга иштеп атабы? Кеп ошондо. Бүгүн биз эмнени таптык, эмнени жоготтук? Сар эсеп сала турган мүнөттөр, сааттар бар. Өзү баягы кызыл даталарды атпайбызбы? Кызыл даталар бар, жыл тогошкон мезгилдер бар, туулган күн болгон учурлар бар, же болсо өзүбүздүн жашоо турмушубузда мына орозо айы сыяктуу айлар бар, күндөр бар, түндөр бар. Мына ошол күндөрдө, түндөрдө биз буга чейинки бүткүл жашообузду сар эсепке салып, кайсы жерден ката кетирдим, кимдин көңүлүн оруттум, кимге акарат кылып койгом бир жерде балким көңүлүн орутуп койгом, туура эмес сөз сүйлөп койгом, балким бирөөнү сөгүп койгонсуң, бирөөнү тээп койгонсуң, бирөөнү уруп койгонсуң, бирөөнү ушак айтып, гыйбат айтып акысына киргенсиң. Мына ошолордун баардыгын сар эсеп салып өткөн кеткенди бир элестетип, анан ошол адамдар эгерде бар боло турган болсо, алардын алдынан өтүп, алардан кечирим суроодон дагы кечикпейли. Бул жашоодо биз кечикпешибиз керек. Себеби биз дайыма кечигебиз да. Бирөөгө убакыт саат 3-тө жолугалы деп сөз беребиз, бирок 3-төн өтүп келебиз, кечигебиз. Кыргыздын той тамашасына дагы ошол саат 5-ке деп чакырат, дайыма 6-га 7-де той тамашаң башталат. Биз бул жашоодо дайыма кечигебиз. Жакшылык кылууда өзгөчө кечигебиз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз кечикпешибиз керек деген теманы ушул максатта койдук. Кечикпейли, ар дайым бар бололу, иштерибиз шар болсун, карманганыбыз ыймана бир ар болсун, жараткан өзү жар болсун деп буйруса, жакшылыкта эч качан кечикпейли. Бизге суроолор келе баштады. Ассаламу алейкум, устаз, орозодон кийин кандай амалдарды кылсак жакшы болот? Кайсы амалдар Аллага сүйкүмдүү дейт. Орозодон кийин биз орозо кирип келе жатканда ушунчалык толкунданып, кубанып, кубанычыбыз койнубузга атпай, Алла Тааланын ушул 11 айдын султаны болгон, себеби айлардын султаны орозо айы боло турган болсо, кээде 29, кээде 30 күн. Күндөрдүн султаны, улуусу, сулуусу, төрөсү бул жума күн болуп эсептелет. Ал эми орозо айында катылган 1000 айдан дагы кайырдуу, 1000 айдан дагы сооптуу, 1000 айдан дагы жакшыраак, 1000 айдан дагы берекелүү, 83 жыл 4 айдан турган адам баласын 83 жыл 4 айда адам баласы жетишпей турган бир жакшылыкка жетиштире турган кадыр түн турат. Мына ошол айда көптөгөн жакшылыктарга жетиштик. Ошол жакшылыктардын баардыгын эми биз сактап калышыбыз керек. Орозодон кийинки айларда ошолорду жоготуп албашыбыз керек. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат, эгерде бир жамандык кыла турган болсоң, бир күнөөш, бир катачылык кетире турган болсоң, ошонун аркасынан сооптуу бир ишти жаса, амалды жаса, ошону жууп кетирсин дейт. Ошон үчүн мындан кийин бир гана жакшылык кылуу менен, билген нерселерибизди башкаларга үйрөтүү менен, бир тамганы билсең дагы башкага үйрөткүн. Азирети Али айтып атат, бир тамга үйрөткөнгө 40 жыл кул болоюн деп. Ошон үчүн биз 36 тамганы үйрөтүп, биздин чыныгы инсан, чыныгы адам болушубузга зор салымы бар ага эжейлерибизге, устаттарыбызга анда өзүңүздөр эсептеңиздер. Канча жыл кул болушубуз керек? Түбөлүк кул болушубуз керек. Эми кул болбойбуз, бирок аларга сыйлап, кадырлап, ар дайым жакшы сөзүбүздү арнап, белек печкебизди берип, жок дегенде бара албасак дагы телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу, Telegram аркылуу жана башка коммуникация аркылуу бүгүнкү күндө байланышып алардын ал-акыбалын сурап турушубуз керек экен да. Ошон үчүн орозодон кийин Куран окуу деген жакшы амалыбызды көбөйтүшүбүз керек. Садаканы көп бергенди берип жүрүшүбүз керек ар дайым. Себеби берилген садака алдында күтүп турган бале кырсыктардын алдын алат дейт, ошол берген адамдын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн хадистерде, осуяттарда мына ошондой айтылат. Ошон үчүн жетим жесирдин башын сыйлашыбыз керек. Кайрымдуулук менен адам болууну үйрөнүшүбүз керек. Себеби кайрымдуулук өзүбүзгө пайда да, майда, бирок өзүбүзгө пайда. Бул дүйнө акыретте пайда. Жедем жаннатта канча даража бар дейт. Жаннаттын ошол 8 эшигинен киребиз. 8 эшигинин бирөөсү ошол бейиш эшиги, бейиштин жаннат деген, бул жерде максат бейиш. Арабча аталышы жаннат, кыргызча аталышы бейиш. Бейиш баралы барыбыз бейишке болбосун, эч качан кейиште деп, ошол жаннатка алып бара турган иштерди, амалдарды жасашыбыз керек. Биздин эң ошол бейиштин даражаларынын ичинен бул Фирдаус деген даража бар. Фирдаус даражасын биз Алла Тааладан ошол Фирдаус деген бейиш бар даражасы катары. Бул ошол жалаң салихтер, Алла Тааланын сүйүктүү кулдары жете турган
аалымдар, олиялар жете турган эң жогорку даража экен да Фирдаус бейиши. Анан ал жакта ошо пайгамбарлар менен кошуна болот экенбиз. Себеби биз пайгамбарыбыз менен кошуна болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи бир күндө айтат: адам дейт, сүйгөнү менен элмер мен ахаб маамен ахаб дейт. Мындай айтканда, адам дейт, сүйгөн, жактырган адам менен дайыма бирге болот дейт. Анан бул дүйнөдө пайгамбарыбыз менен жолу жүргөн сахабалар ыйлап сурашат да: бул дүйнөдө сиз менен биргебиз, бирок биз акыретте бейиште сиз менен чогуу боло алабызбы дегенде, албетте эгерде мени сүйгөн болсоңор, мени менен чогуу болосуңар. Адамдар сүйгөндөр менен бирге болот деген. Бейиш эч качан кейиш болбой турган, капачылык болбогон, стресс, депрессия, проблема болбогон бейиштин бакчалары бар. Ойлогонуңдун баардыгы алдыңа келип калат. Бейиште баардык нерсе орундалат. Бейиште албетте түйшүк жок, кейиш жок, машакат жок. Мына ошол Фирдаус бейиштерине жараткан Алла Таалам биздерди жеткирсин деп ар дайым дуа кылып келебиз. Себеби бейиштин эң жогорку даражасы мына ошол бейиш. Анан Райян деген эшигинен кирилет. Райян деген эшигине, Ар-Райян эшиги бул бир гана ошол орозо кармагандар кире турган, баардыгы кирип бүткөндөн кийин эшик жабылат, башка эч бир жан кирбейт дейт. Жана ал эшиктен кирген, ошол бейиштин эшигинен кирген адамдар эч качан суусашпайт дейт да. Мына ошол бейиштин 8 эшиги боло турган болсо, ошолордун баардыгынан кирүүгө мүмкүнчүлүк бар экен да. Садакат деген эшиги бар, мындай айтканда. Ошол бейиштин эшиктеринин баардыгынан баарыбыздын кирүүгө Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Алла Тааланын бейиши дагы кенен. Баардыгыбыз ошо бейиштен келгенбиз, жана бейишке барууга аракет жасашыбыз керек экен. Себеби биздин түпкү ата журтубуз, адам атабыздын, оо энебиздин журту мына ошо бейиш. Бейиштен келгенбиз, кайра бейишке барышыбыз керек. Болгону бул дүйнөдө биз сыноодон, экзамден өтөбүз. Жараткан Алла Таала ак караны ажыратып пайгамбарларды жөнөтүп бизди сыноодон өткөрүп атат. Ошол сыноодон сынбай өтүп бейишке барыш биздин негизги максатыбыз болуш керек экен. Пайгамбарды сүйүү Куранда айтылганбы дейт. Ооба. Пайгамбарды сүйүү Куранда айтылган. Пайгамбарыбызга Алла Таала Хабибуллах деп кайрылган. Мындай айтканда, Алла Тааланын сүйүктүүсү депчи. Анан жараткан Алла Тааланы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып атат Алла Таала: мени сүйгүлө, мага таби болгула, мени ээрчигиле, мага эргешкиле, Алла Таала дагы силерди сүйсүн деп атат. Демек биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Кур'ан-ы Керимдин айтуусу боюнча сүйө турган болсок, анда пайгамбарыбызды ээрчишибиз керек экен. Пайгамбарыбыз бизге аманат кылып калтырган Кур'ан жана сүннөт жолунда жашашыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп кеткен акыл насааттарды, осуяттарды угуп, кулактарыбызга алтын сырга, күмүш сырга кылып илишибиз керек экен. Жөн эле билип койбостон ошону менен амал кылып жашашыбыз керек экен. Пайгамбарыбызга окшошууга аракет жасашыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда адамдык асыл сапаттардын баардыгы болгон. Бүткүл пайгамбарлар ошондой болгон. Адамдык асыл сапаттар жыйналган, сборка болгон, өзгөчө тандалган инсандар болгон. Бүткүл адамзатка жол көрсөтүш үчүн жөнөтүлгөн эң акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгон. Ошон үчүн пайгамбарыбызга сүйүп, себеби пайгамбарыбызды сүймөйүнчө биз пайгамбарыбызга, Алла Таалага пайгамбарыбызга ишенмейинче бейишке кире албайбыз. Ушул нерсени билишибиз керек. Орозодон кийин 6 күн дагы орозо кармашыбыз керекпи дейт. Сөзсүз түрдө ошо 6 күндүк орозону кармашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: эгерде ким дейт 30 күндүк орозо ойтозартар жолошо деп, мына 30 күндүк орозобузду кармап бүткөндөн кийин Шавал айында айт күнү кармабайбыз. Айт күндөн кийинки күндө башташак болот, же болбосо бир 2 күн, 3 күндөн кийин ушул Шавал орозосун кармасак болот. Ушул Шавал айынын ичинде эми катар менен кармап койсок жакшыраак. Катар менен кармай албасак дагы ошо 6 күндүк орозону Шавал айы ичинде кармап коюшубуз керек. Ошондо 1 жыл орозо кармагандай сооп табат деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан аны мындай айтканда математикалык бир эсеп менен эсептеп айтып берип жүрүшөт, чечмелеп. 30 күн кармаган адам ар бирине 10 сооптон жазылса, ошо орозо кармаган адам жок дегенде эң минималдуу 10 сооптон ала турган болсо 300 сооп алып атат. Анан 6 күндө кармап койсо 360 сооп алып атат. Демек 365 күн бар бир жылда. Ошол 360 күн, 365 күн орозо кармагандай ошол соопко жетет деген максатта ушундай деп айтылган деп. Эми Аллаху а'ламу бис-саваб, туурасын, чыныгын, аныгын бир гана Алла Таала билүүчү албетте. Биз ошол бизге жеткен сөздөрдүн алымдарыбыздын чечмелеп, майдалап, мындай айтканда чайнап берген нерселердин негизинде биз дагы түшүндүрүүгө албетте аракет жасашыбыз керек. Башында Алла Таала турат, Алла Таала жөнөткөн пайгамбарлар турат. Анан пайгамбарлардын
тегерегинде албетте асманда жанган жылдыздар сыяктуу биздин сахабалар турат. Андан кийин ошол ислам, ыйман, Куранды бизге жетүүдө чоң салым кошкон табиин, тебет табиин, аулиялар, асфиялар, мындай айтканда Алла Тааланын сүйүктүү кулдары турат, аалымдар, олиялар турат, каарлар турат, ислам динин, ыйманды жеткирүүдө мүжахидтер турат, шейиттер турат. Ошолордун бардыгына Куран окуп багышташыбыз керек. Бизге исламдын, ыймандын, Курандын жетип келиши бул чоң олжо, чоң жетишкендик, ошого шүгүр келтирип, биз өтүп кеткен ата-бабаларыбызга ошонун бизге жетишинде чоң салым болгон инсандарга, чыгааңгыран, акылман, данышман, баатыр болгон инсандарга ар дайым Куран окуп багыштай жүрүшүбүз керек. Буюрса, ошол Шавал айындагы 6 күндүк орозону кармайлы. Ошону менен бир жыл орозо кармагандай соопко жетишели. Тарава намаздарын казасы окулабы? Тарава намаздарын казасы жок. Тарава намаздары бир гана ошол орозо айы ичинде окулуучу намаз болуп эсептелет. Тарава намазы өзүңүздөр билгендей 20 рекет менен окулат. Колдон келишинче мечиттерде окулат. Бул жылы мына өзгөчө хатмы Курандар менен окулду. Бишкектеги 70 мечитте ошол ар бир мечитте ошол хатмы Курандар, Куранды башынан аягына чейин ошол мына Кадыр түнгө чейин, кече мурда күнү Кадыр түн болгондо ошол эмне болду? Хатмы Курандардын дуасы окулду да. Ошого чейин каракелер тарава намаздарында Куранды башынан аягына чейин окуп бүтүрүштү. Мына ошол хатмы Курандардын негизинде, түшүрүлгөн Курандардын негизинде окулган Курандар менен ошол жерлерге, өлкөбүзгө, жергебизге, айлапабызга, жалпы мамлекетибизге Алла Тааланын берекеси болуп, жакшылыгы жаап, ошол ырайымы төгүлүп жатат деп билебиз да. Ошон үчүн мечиттеги окулган Курандар, ошол жердеги адамдардын намаздары, тообалары, истигфарлары ошол айлапага, ошол эли журтка келаткан кандайдыр бале кырсыктарды да токтотуп коет. Ошо бир эле адам тооба кылып, намаз окуп, жалынып жалбаргандыгы үчүн Алла Таала балким ошол айылда балким күнөөкөлөр өтө көп, күнөө иштер көп жасалган жерлер бар. Ошол айылды жок кылып салуудан токтоп калган мезгилдер болот да. Ошон үчүн мечиттерибиз, Курандарыбыз биздин агарып көгөрүшүбүзгө, өсүп өнүгүүбүзгө себепкер боло турган биздин эмнелерибиз болуп эсептелет? Руханий борборлорубуз болуп эсептелет. Ошол руханий борборлорубуз болуп, ошол жерде биз зарядтарды алып, ошол жерде биз намаздарды окуп, жаратканга жакындап, арууланып, тазарып турушубуз керек да. Намаз менен ичемдеген адамдар оңолгон, даават менен ичемдеген адамдар оңолгон, туура жолго түшкөн. Ошон үчүн ошол Алла Тааланын бизге парз кылып берген эң башта ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген келиме-и тавхидибиз менен жашайлы, жүрөгүбүз менен ишенип, тилибиз менен айтыбыз менен мусулман момун болобуз. Андан кийин шүгүрчүлүктүн туу чокусу болгон 5 убакыт намаз экен. Жыйнай келсең 1 саат гана убакыт алат. Ошого эрикпестен, зерикпестен 24 саат берип аткан Алла Таала, күнүнө 24 саат бизди жашатып аткан Алла Таала шүгүрчүлүк келтирип, 1 саат убактыбызды Аллах үчүн арнап коюшубуз керек экен, намаз окушубуз керек экен. Жума намазыбызга башыбыз керек, айт намаздарга башыбыз керек. Анан күнүнө 5 убакыт намаз окуп, колдон келсе тахаджуд намаздарга да туруп, жаратканга жакындашыбыз керек экен. Андан кийин мына орозо, кээде 29 күн, кээде 30 күн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан орозосу парз болгондон кийин 9 жолу кармаган, кээде 30 күн, кээде 29 күн кармаган. Ошол орозо айында мына таалим, тарбия көрүп атабыз, аруулукка, тазалыкка жетип атабыз. Суму тасиху, орозо кармагыла ден соолук табасыңар, ден соолукта болосуңар деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына ден соолугубуз да чың болуп атат, өзүбүзгө өзүбүз тың болуп атабыз. Жакшы мүнөз күтүп, жакшы адамга айланып, чыныгы момун мусулман болуп, арууланып, тазалып көптөгөн соопторго, жакшылыктарга жетишип, кийинки айларга буюрса кадам шилтегени турабыз. Андан кийин бай болгондон кийин зекет бериш керек. Атайын нисап өлчөмү деген бар. Ошол өлчөмгө жете турган болсок, 85 грамм алтын деп коет. Булардын бардыгын биздин алымдар кеңешибиз, муфтиятыбыз, фатва бөлүмүбүз бардыгы аныктап тактап берген. Кимде ким бай боло турган болсо, сөз түрдө мал мүлкүнүн зекетин бериш керек. Ар бир нерсенин зекети бар. Дененин зекети бул орозо болуп эсептелет. Илим билимдин да зекетин үйрөтүү менен беришибиз керек. Мал мүлктүн да зекетин беришибиз керек. Байлыктын зекети 2,5%. Койдон 40-тан 1 дегендей. Жыл айлангандан кийин берет. Бирок зекетте береке табайын, береке пайыз табайын дегендер өзгөчө орозо айында ошол зекеттерин берүүгө ашыгышат, шашылышат. Себеби орозо айында өзгөчө сооп бар. Андан кийин бул ажылык. Ажылык бул Алла Тааланын ыраазычылыгын көздөгөн улуу сапар. Ошол сапарга чыгууну жараткан Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Өмүрүбүздө бир жолу ажылыкка барып келүү парз болсо,
өмүрүбүздө бир жолу умра ажылыгын кылуу бул сүннөт болуп эсептелет. Ошо парыз болгон, сүннөт болгон ажылыктарды жараткан Алла Таала биздерге, ата эне бир туугандарыбызга, элибизге жалпы ошол элибизге насип кылсын. Мына бүгүнкү күндө умра ажылыгында Ирактан кийин экинчи орунду алып атабыз деп Кыргызстан турат. 6-7 миллиондук элбиз, бирок умра ажылыгына барууда мына буга чейин барган бир 30 000 адам барып, жаңы башталгандан бери кече ажы башчылар, ошо умраны уюштурган фирмалар, алардын жетекчилери айтып жатышат, 30 000 адам барып келди дейт. Дагы буйруса барып атат, барабыз дегендер көп дейт. Барып келели, баарыбыз ошол жака барып, Каабаны талап кылып, ошол жерде Арафаттарда туруп, мындай айтканда, шайтанга таш ыргытып, өзүбүздүн ажылыктарыбызды, умра ажылыктарыбызды аткарып келели. Буйруса, Алла Таала насип кылсын дейли. Гороскопко ишенбей эле карап окуса болобу дейт. Гороскопко ишенбей эле карап окуса болобу. Мындай да, гороскоп бир нерсеге карап окуганда көзүңүз илинет да. Көзүңүз илингенден кийин анага оюңуз илинет. Көзүңүз менен ишенбейсиз, бирок көздөн кийин ой ойлоно баштайт да, балким чындыр деген. Ошон үчүн гороскопко карабай эле койгоңуз туура болот. Гороскоптун эч кандай баягы гороскопто ишенүү туура эмес биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө ошол гороскоп аркылуу дүйнөнү башкаргысы келген күчтөр бар. Сен козерогсуң, сен телецсиң, сен дагы эмнесиң деп туруп, анан сенин жашооңду программалаштырып койгондой да. Бүгүн үйдөн чыга турган болсоң, ийгиликке жетишесиң, бүгүн акча табасың, бүгүн иштериңде ийгилик болот, бүгүн эмне болот, жоксо бүгүн жакшылык болбойт, сага эртең жакшылык болот деп. Анан адамдар ошо гороскоп менен башкарылып аткандай элестетет да. Бизде ошол мына эгемендүүлүк жылдарында жалаң ошо гороскоптон, телевидение, радиодон гороскопторду айтып, элибиздин ошо акыйдасын бузуп келатышат. Ошон үчүн гороскопко ишенбеңиздер, гороскопту окубаңыздар. Биз Кудайга ишенип, пайгамбарга ишенип, ошолордун жолунда жүрүшүбүз керек да. Антпесек биз баа зомбированный деп коет, гороскоптун зомбисине айланабыз. Ошол жерде окуп, ошого ишене баштайбыз. Ошон үчүн аны окубай эле койгула. Анан кокусу окуп кала турган болсоң, анын бир эч кандай зыяны жок. Болгону аларга силер ишенбегиле. Мен ошого чакырмакчымын. Курандын кыргызча маанисин окуган, Курандын өзүн окугандай сообу барбы дейт. Жок, эч кандай. Курандын өзүн гана арабчасы менен окуганда гана сооп табабыз. Арабчасын окуган мезгилде гана. Биз башка нерселерди окуганга, үйрөнгөнгө убактыбызды бөлөбүз. Араб тилиндеги 28 тамганы эмне үчүн окуп үйрөнүп койгонго? Балким 1 ай, балким 2 ай, балким 3 ай убактыбыз кетет. Ар кимдин аракетине жараша. Ошону баягы London School, Cambridge School, Callan School, англис тилин үйрөтө турган эчен деген борборлор бар, центрлер бар, Секом жана башкалардын баардыгы бар. Ошолорго силер акча тыйын төлөп берип, англис тилин үйрөнүш үчүн бир кесипке жетейин, башка өлкөгө барайын, саякаттайын, бизнесимди улайын, курайын деп, ошол англис тилин үйрөнүп жатасыздар. Бизди ушул адам кылып жараткан, адамдардын ичинен мусулман кылган, мындай айтканда, альхамдулиллах дешибиз керек. Бүгүнкү күндө мусулман момунбуз. Анан ошол ислам чөйрөсүндө мындай айтканда 80-90% эли мусулман болгон бир өлкөдө төрөлүп, жаралып, бир ата энеден, анан бүгүнкү күндө өзүбүздүн ислам баалыктарын карманып жашап жатабыз. Ошон үчүн намаз окуганга сөзсүз түрдө Куранды арабчасынан үйрөнүшүбүз керек. Куранды арабчасынан окуган мезгилде сооп табабыз. Ар бир тамгасына 10 сооп дегенде, Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде ойлоп көрүңүздөр 19 тамга. Ар бирине 10дон эле сооп берилсе, 190 сооп. Ал эми сооптор 10дон 700 эсеге чейин көтөрүлөт да. Куран-ы Керимде Алла Таала айтып атпайбы? 7 башак дейт. 7 башактын ар биринде 100дөн дейт да, мисалы. 700 сооп деп, мында жанагындай машакка, буудайдын машагына салыштырып атат да. Мына ошондой машактай соопту, буудайдай соопту дегендей көптөгөн жакшылыктарга жетели. Бирок өзгөчө түндөрү бар, убакыттары бар, берекелүү мезгилдер болот да. Ошол учурларда дуа кылышыбыз керек, Куран окушубуз керек. Алардын саны 100дөп, 1000деп, 10 000 деп, 100 000 деп болуп кеткен учурлар бар. Ыйык жерлерде, мисалы Каабанын тегерегиндеги тавафтар окулган Курандар, хатмы Курандар, Месчидул Харам, Месчидул Наби деп пайгамбарыбыздын мечити бар. Месчидул Акса деп мына ыйык жерлер, ушул жерлер болуп эсептелет. Мына ушул 3 мечитти көздөй сапарга чыккыла делген. Атайын зиярат максатында, атайын ибадат максатында мына ушул ыйык 3 жерге гана сапарга чыгат экенбиз да. Ошол жерлерде окулган. Анан өзгөчө мына Ороз айында, Кадыр түндө окулган Курандар канча миң деп алымдарыбыз ар кандай айтышкан.
ар бир тамгасына 10 миң, 15 миң, 30 миң сооп берилет деген учурлар. Ошон үчүн кадыр түндүн кадырын билгендер үчүн кадыр түн бул кадыры бийик, даражасы бийик, ушунчалык бир касиеттүү берекелүү түн да. 84 жыл 3 айда жетпей турган жакшылыкка, соопко бир түндө жетип коюшубуз мүмкүн. Алла Таала ошондой мүмкүнчүлүк, шанс, бонусту мусулмандарга берип койгон экен. Ошон үчүн ошолордун баардыгын максималный пайдаланып, убакыттан уттурбайышыбыз керек, кечикпешибиз керек экен да, эң негизгиси. Жакшылыкта жарышкандан кечикпейли, жакшы сөз айткандан кечикпейли, өтүп кеткендерди кечиришип, кечиргенди дагы кечикпейли. Гусул болгон абалда суугур кылса болобу дейт. Гусул кылган абалда суугур кылса болот. Бул болгону баягы адеп маселеси болуп эсептелет. Алла Тааланын алдында гусулсуз отуруудан, гусулсуз басуудан, гусулсуз жүрүүдөн айбыгышыбыз керек да. Таквалык бул айбыгы деген сөз. Иттекуллаха, Алла Тааладан корккула деп которгондой эле, Алла Тааладан айбык кыла, Алла Тааладан сүрдөгүлө, Алла Тааладан чочулагыла деп да которсок болот да. Ошон үчүн биз жер жүзүндө гусулсуз жүрүүдөн уялышыбыз керек. Мындайча бул адепке терстешибиз керек. Чыныгы мусулмандын адебин карманабыз десек, анда чыныгы таква болобуз дей турган болсок, бардык нерсени фатваны беришет, бирок ошол фатваны жүрөгүңүз менен чыныгы таквалык фатвасын өзүңүз бересиздер. Мисалы, ушул нерсе болот, бирок аны аткарсаңыз макрух да, делет да. Мисалы, намаз окуп аткан учурда бир кысталган абалда намаз окушуңуз макрух болуп эсептелет. Ичиңиз ооруп атат, мисалы, даратканага барышыңыз керек, бирок ошо намазымды окуп алайын деп шашылып намазды окудуңуз, бул макрух болуп эсептелет. Ошону кылбаш керек да. Мындай айтканда, макрух нерселерден дагы алыстай турган болсоңуз, макрух нерселерди кылбайм деп кылбай турган болсоңуз, анда сиз таква инсансыз. Анда сиз таквалыкка умтулган инсансыз. Анда сиз таква болоюн деген аракет кылган инсансыз. Биз сизди ошонуңуз менен куттукташыбыз керек да, иншалла. Себеби ат-таква хакуна ва юширу иля садрихи саласа маррат. Мына таквалык ушул жерде, мына таквалык ушул жерде, мына таквалык ушул жерде деп жүрөгүнүн тушун пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 жолу көрсөткөн. Таквалык жүрөктө болот. Жүрөгүбүздө Алла Таала коркуу болуш керек. Той болгон напсиден, жараткан Алла Тааладан коркпогон жүрөктөн, пайдасыз илимден жана кабыл болбогон дуадан, о жараткан Алла бизди сакта деп жаратканга дуа кылышыбыз керек экен. Айт намаздын шарттары кандай устаз аялдар да окуса болобу дейт. Эми аялдар үчүн айт намаз парз болуп эсептелбейт. Негизинен эркектер айт намазга барышат. Айт намазга барышыбыз керек. Эми баягы бүгүнкү күндө ошол аялдар дагы ошо айт намаз учурунда болуп, тегеректеп, балким ошол айт намаздын бир сообуна жетишели эметели деген тилекте болушкандар балким көрүп калып жүрөбүз. Ошол айт намазга жанагындай площадь деп коебуз, аянтта айт намаз окулуп жүрөт. Илгери бирки Алатуу аянтында окулган, азыр эски аянтта окуп жүрөбүз. Анан бул Кыргызстанда, бир эле дүйнөдө, бир эле Кыргызстанда да ошондой ачык асман алында айт намазын окуйбуз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айт намазга баратканда гусул дааратын алып, өзүнө жыпар жыттарды сээп, андан кийин курман айтка баратканда ачкарын үйүнөн эч кандай даам сызып чыгат да. Анан баратканда бир көчө менен, келатканда башка көчө менен, адамдардын баардыгы менен учурашып, барып келип, анан айтта чүкен да. Мына ошол нерселерди биз аткарышыбыз керек. Аял киши чач аял кишинин чачы ислам шариаты менен карай турган болсок, аял кишинин чачты кыркпай өстүргөнгө аракет кылыш керек. Бирок кыркууга кандайдыр бир ошол аялдын өзүнө чачтын бир аллергиясы боло турган болсо, бир кыйынчылыгы боло турган болсо, ден соолугуна балким кыйынчылык, жоксо ошол чачы оор болуп башын көтөрүп жүрүшү кыйын боло турган болсо, кандайдыр бир себептери, жүйөлүү себептери боло турган болсо, ошол мезгилде чачты кырктырууга уруксат берилет. Ал эми чачты улоо деген нерсе мындай айтканда баягы чачты кырктырууга уруксат бербей аткандан кийин чачты улоого тем более ислам дининде уруксат берилбейт. Адамдын өзүнүн нукура чачы болуш керек. Ар кандай нерселерден, париктен дагы, чачты улоодон дагы жана башка нерселерден алыс болууга аракет жасашыбыз керек экен. Анан
жараткан Алла Таала ошол келе жаткан айтыңыздарды маарек кылсын. Буюрса ошол айт күнү жалпы баарыбыз айтка барабыз. Айт учурунда ошол айттын айтыбызга барып ибадаттарыбызды кылууну жараткан Алла Таала жалпыбызга насип кылсын. Эли журтубуз тынч болсун. Буюрса мына биздин ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан айт күнү саат 6-дан 7-ге чейин имамдардын сөзү болот. 7-ден 7:30-га чейин дагы ошол коноктордун Азирети муфтийдин сөздөрү болот, каалоо тилектери болот, акыл насааттары болот дегендей. Анан ошо 7:30-дан баштап ошо айт намаздарыбыз буюрса окула тургандыгы аныкталды, такталды. Анан ошол айт намазга чейин өзүбүздүн битир садакабызды берип жетишип калалы. Орозобузду акырына чейин бузбастан кармайлы. Орозону биз кармайбыз, орозо бизди кармайт дегендей. Орозо билесиздер, калкан болуп эсептелет. Бул дүйнөдө жамандыктардан тозот, акыретте тозоктон тозо турган калкан экен да. Ошон үчүн дуа дагы бул мусулмандын курал жарагы дейт. Орозо бул калканы дейт. Карасаңар, биз орозо айында бир жөнөкөй бир жоокер сыяктуу таалим тарбияны көрөт экенбиз. Жеп ичиштен жана ак никедеги жубайына, түгөйүнө, аял эркекке, эркек аялына жакындоодон тыйыла деген. Бирок ошол менен учурда такыбалыктын орозосу дегендей 6 саны менен буту менен арамды көздөй баспай, колу менен бир туура эмес жаман иштерге малынбай, көзүн, кулагын, оозун бүткүл жаман нерселерден тыйып, ошол орозо кармайт экенбиз да. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимдин Бакара сүрөсүнүн 183 аятында айтып атпайбы? О иман келтиргендер, о мага иман келтирип ишенгендер, силерден мурдагыларга орозо парз боло келгендей эле, демек жараткан Аллах бизден мурдакы пайгамбарларга жана алардын үммөттөрүнө дагы орозону парз кылган. Силерге дагы парз кылдым, такыбалыктын сересине чыгарсыңар деген максатта дейт. Мындай айтканда такыбалыкка жетерсиңер дегендей. Адамдын даражасы, мартабасы бул дүйнө акыретте бир гана такыбалык менен болуш керек. Себеби Алла Таала айтып атат, эмне деп атат Хужурат сүрөсүндө? Астагфируллах, инна акрамакум индаллахи атқакум. Мындай айтканда Алла Тааланын алдында эң мартабалууңар, даражалууңар бир гана такыбадарыңар, чыныгы такыба инсандар болуп эсептелесиңер. Ошон үчүн өзүбүздүн сырткы сулуулугубуз менен, байлыгыбыз менен, бийлигибиз менен, мансабыбыз менен, кандайдыр бир дүйнөлүк башка бир артыкчылыгыбыз менен Алла Тааланын алдында эч качан жарыша албайт экенбиз. Ал жарыштардын баардыгы Алла Тааланын алдында өтпөйт экен. Ошон үчүн бир гана жараткан Алла Тааланын алдында жарыш жакшылыкта болот экен, такыбалыкта болот экен. Ошон үчүн орозо бул такыбалыктын айы болуп эсептелет. Орозо бул жакшылыктын айы болуп эсептелет. Орозо бул сооптун айы болуп эсептелет. Жана мен жогоруда айтып кеттим, биз бул дүйнөдө сапар улаган бир жолоочубуз. Мойнубузда бир куржун бар. Ошол куржундун эки көзүн тең бир гана жакшылыктарга, соопторго жыйнап, сооптор менен толтурушубуз керек экен. Биз сооп жыйнаш үчүн бул дүйнөгө келгенбиз. Мына ороз айында канча сооп топтой алган болсок, бирөө балким 100 сооп топтоду, бирөө балким 1000 сооп топтоду, бирөө балким миллион сооп топтоду. Ар ким ар кандай сооп топтогон акыбалда ороз айынан чыгат экенбиз. Ороз айына кирип атканда кубанып, кубанычыбыз койнугубузга батпай, ал эми ороз ай бүтүп баратканда кайгырып, берекелүү куттуу ороз айы, сени менен коштошо тургандагы учур келди. Кийинки орозодо биз болор бекенбиз, болбос бекенбиз деп. Себеби бул орозону көргөн, бул орозодо соопко жетишкен, бул орозодо таравих намазын окуган, бул орозодо айында орозо кармаган, бул ороз айында адамдар менен болгон мамилесинин баардыгын жакшырткан, кечирбегендерди да кечирген, барбагандарга барган, бербегендерге берген, пейилин кенен койгон, пейилди кенен коюш керек. Жараткан Алла Тааланын жакшылыгын ошол пейилге жайт дейт. Ошон үчүн мына ушул айда көптөгөн жакшылыктарга жетишкен адамдар балким кийинки ороз айларын көрбөй калышы мүмкүн. Жараткан Алла Тааланын тагдырында эмне жазылса ошолордун баардыгы ишке ашат. Биз тагдырга тан берип, тагдырга моюн сунуп жашайбыз.
Алла Таала жөнөткөн пайгамбарларга жана улил эмри минкум дегендей өзүңөрдүн араңардан чыккан башчыларыңарга баш ийгиле дейт, моюн сунгула дейт. Жараткан Алла Таала жана пайгамбарына моюн сунуу менен, алардын жолун ээрчүү менен, алардын жолунда жашоо менен гана биз пайда табабыз, бакыт табабыз, ийгиликке жетишет экенбиз. Ийгилик деген бул дүйнө акыретте ийгилик. Балким бул дүйнөдө ийгиликке жетишкен көрүнгөн менен акыретте азапка башың алынышы мүмкүн. Ошон үчүн эки дүйнөгө гана ийгиликке жетишкендер чыныгы ийгиликке жетишкен болот. Жараткан Алла Тааладан эки дүйнөнүн жакшылыгын тилейли, эки дүйнөнүн жамандыгынан паана тилейли. Биздерди сактап, колдоп, корго деп. Ошон үчүн бар бололу, бир бололу, ар дайым аманчылыкта бололу. Келе жаткан айтыңыздар дагы бир жолу маарек болсун. Жакшылык жараткандан гана болот. Жараткандын жакшылыгынан эч качан үмүт үзбөйлү. Жараткан Алла Таала бүгүнкү күндө бизге берип жаткан анча-мынча сыноолорунан сынбайлы. Себеби бизди бул жашоодо Алла Таала ден соолук менен сынайт, иш менен сынайт, үй бүлө менен сынайт, жакындарыбыз менен сынайт. Жолдо кетип бара жатканда бир адам менен сынап коет. Ошо менен урушуп кетебизби деп. Биз менен урушкан менен биз урушпайбыз. Кечирип кой бир тууган, мен сени менен уруша албайм, бүгүн мен орозобуз дейбиз. Орозодон кийин эмне кылыш керек дедиңер? Орозодон кийин дагы биз эч ким менен урушпашыбыз керек. Биз сөккөндү сөкпөйбүз, биз тепкенди теппейбиз. Бизге копол, корс, жаман мамиле жасагандарга биз дайыма кечиримдүү мамиле жасайбыз. Биз ошонубуз менен бийикпиз. Биз ошонубуз менен улуубуз. Биз ошонубуз менен такыбалыкта бийик даражаларга жетет экенбиз. Баарыңыздарга рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун. 30 күндүк орозо ой тазартар жолошо деп сапарыбыздагы карып баратат. Ушул орозонун акыркы күндөрүндө биздерге дагы дуа кылып коюңуздар. Ага туган бир туугандарыңыздарга, өзүңүздөргө, жалпы ислам дүйнөсүнө, жалпы мусулман момундарга, жалпы адамзатка, Кыргызстан мамлекетибизге, башчыларыбызга, элибизге, журтубузга көп-көп дуа кылалы, жакшылык тилейли. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.